Таңында берген батаны тоқтата тұрып бир азга, батыштын мейлүүн шамалы, гүлдөрдүн назик ыргаса, кубанып айтам рахмат. Көлөкө төккөн бул жакка, ызгаары кетет жыластап, көз келген кезде бул жакка. Мен азыр немистин гений акындарынын бири, дегеле Европа элдеринин дүйнөлүк адабияттын өнүгүшүнө өтө чоң салым кошкон акын, философ, жазуучу, драматург Йоган Гёте туулган Франкфурт шаарындамын. Франкфурт шаарынын ушул көчөлөрүн басып, ушул жерде көп чыгармаларды жараткан Гётенин үйүнө келип отурам. Баарыңыздарга салам. Мен азыр окуган ыр Гётенин Өмүр жөнүндө деген ырынын 1-4 сабы. Бул ырды кыргыздын эң бир сонун акындарынын бири, мен жакшы көргөн Курбаналы Сабыров учурунда которгон эле.